Евразия паркынын курулушу 2024-жылы башталган. Бул Евразиялык экономикалык биримдигинин 10 жылдыгына карата түзүлгөн өзгөчө маданий эс алуу жайы болот. Долбоор Евразия автономиялык коммерциялык эмес уюму тарабынан каржыланып, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун, министрлер кабинетинин жана Бишкек шаарынын мэриясынын колдоосу менен Россия жана Кыргызстан элинин достугу жана кызматташтыгынын белгиси катары курулууда. 10 гектар аянтка жайгашкан парк Борбор Азиядагы эң ири үй бүлөлүк эс алуу жана достор менен жолугушуу жайларынын бири болот. Паркта салт менен заманбап маданият жана жаңы технологиялар, ыңгайлуулук менен коопсуздук айкалышкан. Конокторду жаңы муундагы 30дан ашык акысыз аттракциондор күтөт. Балдар үчүн Дина парк, цирк Шапито, аквазона, аймактагы эң чоң аттракциондор, фонтан комплекси, лабиринттер, спорт аянтчалары, автодром, экспо юрта, сейилдөө үчүн кооз аллеялар жана башка көптөгөн кызыктуу жайлар. Евразия паркы бул жөн гана көңүл ачуучу жай эмес. Бул жерде миңдеген шаар тургундарын жана конокторду бириктирген маданий иш-чаралар, концерттер жана фестивалдар өтөт. Ар ким өзүнө жаккан нерсени таба алат. Активдүү спорт менен машыгуу, жашыл зоналарда сейилдөө же аттракциондордон унутулгус таасир алуу мүмкүнчүлүгү бар. Коопсуздукка өзгөчө көңүл бурулган. Парктын аймагында заманбап видео көзөмөл системалары, күнү түнү иштеген күзөт жана өрт коопсуздук комплекстери бар. Паркка кирүү бардык жарандар үчүн акысыз. Болгону мобилдик тиркемени жүктөп, катталуу жана электрондук QR-код алуу керек. Евразия паркы элдердин достугунун символу. Кош келиңиздер.